Сыңар балдар, силер менен бүгүн обон музыканын жаны деген темада сабагыбызды баштайбыз. Биздин максат музыканын көркөм каражатынын бири болгон обон жөнүндө кеңири маалымат алуу. Обондун жаралышы, анын ким жаратаары, обон жараткандарды ким деп айтаарыбызды түшүнүп билели. Салтанат Шыңгырама күүсүн уктуруу, болуп калды жаз кубак ырынын мазмунун түшүнүү. Обон кандайдыр бир ойду туюнткан музыка. Обонсуз музыка болбойт. Кулагыбызга угулган жаратылыш кубулуштарынын баарынан үн чыгат. Куштардын сайрашы, бактардын шуулдашы, булактын шылдыраганы да обондо келет. Обон акындын ыр саптарына да жазылат. Аларды биз обонду ырлар деп айтабыз. Обон жараткан адамды биз обончу деп айтабыз. Ал эми музыкалык аспаптар комуз, кылгыяк, чоор, ооз комуз жана башкалар үчүн жазылган обонду күйлөр деп айтабыз. Обон ар кандай созулуштагы ноталардан түзүлөт. Добуштардын созулушунун кезектешкен байланышын ыргак деп айтабыз. Ыргак музыканын көркөм каражаты. Ыргактык сүрөттөмөлөрдүн ар кандай түрлөрү бар. Чыгарманын мүнөзүн, образын ачык көрсөтөт. Болуп калды жаз кубак. Кыш кеткенде жаз чыгат, жаз алдында ким турат? Көз айнегин жаратып, улак ургуп булкунат. Калың кара чыйырчык учуп келет чуркурап. Кыш кеткенде жаз чыгат, жазды тозуп ким турат? Тракторун оталтып, тракторчу булкунат. Жерди көрккө келтирген бүт эмгекчил эл турат. Балдар, бул ырда кыш кетип жаркыраган жаздын келиши менен айлана чөйрөгө жан кирет. Келген куштардын келиши, адамзаттын эмгек менен алектениши жөнүндө баяндалат. Ушуну менен сабагыбыз аякталды. Үйгө тапшырма. Обон жөнүндө түшүнгөнүңөрдү дептериңерге жазгыла, ырдын сөзүн жаттагыла. Саламатта калгыла.